漂亮你好漂亮деген beautiful漂亮еще schweige美女美女美丽的美女кыздакы美女schweige деп оларға айтады типа красавчик деген сияқты сан деген ғана үйрендім болды. Еще они шестерку вот так показывают. Лео. Да. Па. Лео деген шыдырдың маанисин билдирет. Па деген байлыктын мааниси. Типа олар 6 дегенді мысалы біз былай көрсетеміз ғой. Қытайлар былай көрсеткен да. Шпиондор ушундан сатылып кетет да. Канча мисалы канча күн болду келгениңе дегенде ал мисалы алып шпион болсо 6 күн болду дегенде мен бул кыргызстандык эмес кытайлык турбайбы деп сатылып кетет да. Түшүнүктүү. Баштайлыбы? Жок, аябай серьезноосуң го. Официалдуу түрдө таанышык болду деп атпаймынбы? Айбулак айым, Айбулак Чумак, кытайлык кыргыз эже. Кыргызстандык эмес кытайлык да. Бәсе, Сиз Кыргызстанга эң биринчи жолу качан келдиңиз? 2022-де. 2022. Менден 6 жыл кийин келди, Айбулак айым биринчи жолу Кыргызстанга 2016 жылы келген сен. Бирок 2023 январда былтыр келдим да. Чындыгы биякта жашагалы. Бәсе, кыргызчаңыз башкача болуп атат да. Мен ойлап коем, типа кайсыл жактын диалекти или несі деп коем. Получается, орусчаны кошпойм да. Эми ошол кытайлык кыргыздар жакта казактар да барбы? Бар. Казактар бар. Казактар көп кой? Алтайда, Кулжада көп. Менин өзүмдүн негизи тай ата дейм ма? Калай? Тайларым. Менин тайларыңыз тай журт. Тай журтум. Мен атам Кытай Кулжанын казагы да. Кытайдын казагы. Да. Кулжанын атам. Атам постоянно маған кичинекей кезимде эме айтып туратын. Кытайдын гимн бар ғой, гимн. Бұрында СССР кезинде гимн айтат болчу да, кәдимгидей туруп алып. Казір ұмытқалы уже қытайша. Нихаума дегенді ғана білет болды. Хауда. Соны ғана білет. Жақсы. Не айтасыз дейші? Жоқ, бір сұрақ қойыла ма, или не болады мына жерде, или асмр жасаймыз ба бүйтіп. Жақсы. Мен маған чалып қалды, кешіресіз. Бұға жооп бербей эле коюйын. Кечирип койсун анда. Мен алдымда мындай эки бизнес-вумен отургандай эле болуп атат да. Мындай. Дагы бир эркек болгондо мага бир шерик болмок экен деп. Еще полиглот да? Жок, ушуга көнүшүң керек. Башка эркектер сага күч кубат бере албайт да. Биздей. Бул чайды Айбулак эжекебиз өзү демдеди. Ооба, сонун экен прям. Бул эмне чай ошондо? Карагаттын чайы, лимон бар. Чай, бал, ат башынын балы. Аружанга чай ичирем деп ат баштан бал алып келиптир Айбулак эжекебиз. Өте Айбулак да? Айбулак эже өте андай не экен да. Жаңа кирип келген кезде солнечный адамдар болот ғой, который энергиясы, андай женственный энергиясы бардык жакка чачып жүрөт го. И прям на неё смотришь, их бүтүп карап көзүңдү алмай карап тургуң келетчи. Өзүнүн бир жүрген несі бәрі искусство болгондой бүтүп андай кыялданып бүтүп жүрөдү го. Мен честно обожаю. Сондай адамдарды жақсы көремін да негізінде. Өз әлемінде, өз-өзімен постоянно жұмыс істеп, андай психологиялық прокачка өткен адамдар болады ғой. Ошондой эле көрүндүңүз мага бир көргөндө. Мен мындай ойлойм да. Мырзаларга караганда кыздар мындай мактаса мага ан сайын жагат. Мырзалар жүрөгүнөн чыгарбай оозу менен деле сонун жакшы сулуу деп айтат да. Бирок кыздар оңой бири-бирин макташпайт да. Бири-бирин оңой жактыра албайт деле. Мисалы мен ушундаймын, мен мага жакпаса деп коем. Жакса мактап, чын жүрөктөн. Байкаганым андай, особенно когда тоого чыгасың го, тоо жакта жүрген кезде адамдар бири-бирине ашык бола ма? И постоянно мен тоого чыккан сайын мага кыздар комплимент айтып өтөт да.
тот раз Алматыда тойга чыктык, и бир кыздар өтүп баратып, девушка, вы такая красивая, сондай адемисиз деп маган, кийимиз өзүңүзгө жарашып тур деп бир 10 кыз айтты го дейм. А шаардын ичинде жүргөн кезде эч ким бири бирине карабайт го. Тойга чыксаң всегда бири бири менен амандашып сүйтүп жүрөт да. Постоянно тауга чыккан кезде байкайм да. Чыкканда бири бирөө менен таанышпаса дагы чет өлкөлүктөр көп келет го. Мисалы алар чыга чыкканда күндүз чыкканда. Иностранецтер көп келет да. Көп келет, анан аларга have a nice day, hi, where are you from деп саламдашып, жакшы сөздөрдү айтып эметебиз да. Анан сурайын дегем го, эмнеге типа тоодун өзүнүн бир эмеси барбы депчи, типа аурасы барбы, адамдар ачылып, бири-бирине сүйлөп. Негизи тоого дагы мындай жөнөк адамдар бара бербейт го дейм. Бир мындай өзүн сүйгөн адамдар, сиз айткандай мындай энергиясын чачкан адамдар ошол жака тоого барып, тоолорго да энергиясын чачып келет го деп ойлойм да. Тоону кайра кооздоп коюп келебиз да. Мурда мен 2020-21 жылдары постоянно бизде Алматыда тоо бар. Көк жайлау деген неге чыгабыз. Там канчама 10-15 километр, 20 километр пешком төбөгө, өйдөгө көтөрүлөсүң да. Азан мен чыгатын болсоң, кечинде саат 10-дордо бирок жетип каласың. Хоть даже дем албай чыга берсең, ошентип чыгатынбыз да, биз кәдимги кардио го. Ошол жакта палатка түзүп конатынбыз да, баардык командамен. Ошол кезде постоянно түсүп бараткан адамдар, көтөрүлүп бараткан адамдар менен обязательно амандасып өтөт баардыгы. Здравствуйте, здравствуйте, легкого подъема, легкого спуска деп бири-бирине мындай. Жакшы көтөрүлүңүздөр, жакшы түсүңүздөр деп бири-бирине айтып, вы такая красивая, молодец, идите вперед депши. Сөйтүп, да. Айбек Кенжешев. Ал тамак жасаганды жактырбайт. Бирок жеке ресторанын ачуу анын кыялы. Айбек Мой О тиркемесинин которуу жөнөттү. Эми ал тамак жасабай койсо болот. Айбек жеке ресторанын ачалат. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Мисалы убакыт өткөн сайын ар бир жакшы сөздүн дагы маанисин мындай адамга энергия беретин мындай түшүнүп, ошондой болуп калат окшойсуң. Негизи сөз уктанда катта тиет дейди ғой. Негизи адамдын сөзү, биз аны не айтып атканыбызды всегда фильтр жасау керекпиз да. Анткени адамга жаман сүйлөп, постоянно негатив сүйлөй берсең, ал адамды өчүрүп саласың да. Жакшы сөз жарым ырыс деп бекер айтпайды ғой. Адамга жакшы айткан сайын көтөрө бересиң да, ол адам кәдимги өзүнөн көтөрүлөт. Мисалга менде де аябай иногда негатив толуп кеткен кезде мен маан бербейм дейм да, бирок деген энергиям бүтүп өчүп калат да, мен өзүм түшүнбөй калам. Вроде выспалась, эч кай жерим ооруп турган жок, эмне болду десем, оказывается, жаңагы негативди окуп алам да мен. Анан өзүм мыйымда жейм да өзүмдү. Сону ошол кезде прям сол сөздүн маанасын түшүндүм да. Слова бьют сильнее дейма, бирдеңке бар андай. Кандай эди макалда уландыңызчы? Сөз эмне дедиңиз? Слова бьют больнее деп бирдеңке чего-то дейди ғой. Бирдеңке чего-то. Муну көрүүчүлөр түшүнүп алсын өзү. Жок, айтады ғой, сөз октандагы тема или в общем, жакта Айтылган сөз атылган ок деп айтылат. Жок, еще андай сөз бар. Сөз типа удардан да катты тиет деген сыяктуу шатым. Мындай түшүнгөн, төркүнү ошондой экен. Мен деген 3 тилде жүрүп, мага айтады ғой, эми магазинде реклама алганда айтады ғой, сен же бир тилде сүйлө, либо орусча, либо кыргызча, казакча, менде баардыгы алмашып кетет да. Микс. Да. Кыргызча сүйлөп атып, казак сүйлөп кетем, анан уже орусча улантып кетем да. Исо маган жазады ғой комментарий билейин деп. Бирок бир нерсени байкайм да. Мисалы кээ бир кезде маанай жакшы болбой калган кезде өзүңө келип алуу үчүн кичине эс алып алыш керек, өзүң менен өзүң. Андан кийин жабылып кала бербей, элдер менен байланышта болуш керек да. Тааныбаган киши менен болсо дагы көрүшүп, да. Же бирөө кирип баратканда эшикти дарбазаны ачып койсоң, рахмат деп, ошол үчүн биринчи бетиң көтөрүлөт, күлөсүң. Күлгөндө smiling face ички дүйнөңдү ачат кайра. Мен ошентип сезем да.
мисалы мусорду төккөнгө чыгып баратканда бирөө кандайсың, сулуу турбайсың дейм, рахмат деп баягы күндүз болгон негатив эмелердин баары жоголот да. Кайра күлгөн бойдон Мен де ошону байкайм да, когда жабылып үйдө отуруп калган кезде, хотя эчтеке болбосо да, бирок манайын жок болот. Үйгө бирөө кирип, бизде кыздар менен турамыз го Алматыда. Үйдө иногда кечке чейин кыздар болмой калат, мен да болот, целый день үйдө калып калам да. Ошол кезде жатам да энергиям жок болуп, анан кыздар келип, Аружан эмне кылтасың, жүр тамак жасайбыз, бүтөбүз дегенде уже энергиям бир кайтадан бир 100% болуп калган сыяктуу болот да. Баягы клеткалар жабылып калганда кайра толук болот. Да. А мен ойлойт болчумун, типа мен слишком коммуникабельный адаммын, и из-за этого мага постоянно адамдар керек депчи. Үйдө жалгыз боло албайм мен. Мен жанымда из-за этого мен азыр менеджер жалдап алдым да. Енді бесплатно ешкім мен жанында жүрмейді ғой. Менің сөздерімді ешкім бесплатно оқпайды ғой. Ошон үчүн менеджер жалдап алдым. Анау особо көп жұмыс кылбайт, мени сторисқа тартып, эми тартып жүрөт, бирок мен зарплата төлөйм, мага бүткөр бүт бар, мен кайсыл жакка барат, ошол расходтардын баардыгын төлөйм. Лишь бы менин жанымда бирөө жүрсүн депчи. Мен ата сөйлөй берем го. Менде инсайттар көп келетчи. Мен бир нерсени көрөм да, и сол нерсени инсайт ұстап калам, и ошону айтпасам мыйымда калбай калат да. Мен ага айтам, жазып отур, типа мен инсайт таптым депчи. Там көрөм, папасы баласын там түймесин жаап атат, анаган карап, я такая, типа это отцовская любовь, бул деген махаббат, типа махаббат деген бардык жерде депчи. И ошону карап, андай инсайт алып жүрөм да. Иногда өзүм забываю жазып койгонго. Сол үчүн менеджерге айтып отурам. Анан түндө уктап атса, Аяна тур, мага бир шабыт кеп тур. Тур. Ошо не болуп калды дейт. Сосын турчу дейм да. Давай мен сага, мага күчтүү идея келди. Давай осындай түсүрөбүз. Давай эртең мындайга продажа ашабыз десем, Аружан сиз куасызбы? Түнкү саат 4 кой дейт. Баары бир эртең продажа ашабыз. Бүгүн де азыр эми таксиде келаттым да, силер жакка келаткан кезде идея келип кетти да, эртеңги бир видеого эмеге. Ошону сразу чалып, менеджерим үйдө болуп калды да, чалып, Аяна эртең мындай тартыш керек, мындай сразу реквизит тап деп, меники андай да, мен тез андай ойлойм да, сразу кылыш керек. Мен андай созуп жүрө албайм да. Ойлодум ба, сразу эртең кылыш керек. Айттым, эртеңге уже 2 реквизит тауып кой, билбейм каяктан табасың, айтып тап. Мен жасамасам гештальтым жабылмайт деп. Жылдызыңыз кайсыл? Канчанчы айда туулган? Меники 22 мамыр, May. Биз April, May. Анда түшүндүм. Телец. Близнецы. Эгиздер. Жарым телец, жарым эгиз, жарым телец болуп калат. Телец көбүрөөк экен. Телецтер кичине акырыныраак. Мындай бир ой келди. Ал ойду бияка кадап коюп жүрө бересиң да. Тиги менен көрүшөсүң, муну ойлоносуң, анан ишке ашпайбы, байкап, анан бир күн деле тык этип коесуң. Мен өтө эмоциональный адаммын. Эмоция менен чечим чыгарып салам да, мынтип. Мен мисалга бирденкени ойлодум да, анан арты не болады, анау не болады, ойлобойм. Мен қазір хочу сделать, я это буду делать дейм да. Бардык там 180 градуска өмүрүмдү өзгөртүп тастау керек боло ма? Переехать куда-то, бир жака көчүп кетиш керек па? Сразу кийим жинейм да. Билет алам да, кетип калам. Мен ал жагым бар. Ошол жагынан окшош экенсиздер. Ошол жагыбыз окшош экен. Сиз кандайсыз? Сизди бир интервью кылып койбойлубу? Мен андай батып кала албайм. Бир чечим чыгарыш ойлоном. Аябай чоң ойлоном. Ойлонуп анан жасайм да. Мен сиздер экөөңүздөрдү карап туруп мындай бир суроо бергим келет. Сиз мага бир суроо койгоңузду бересизби? Жашоодо Давай. Ошол суроону так өзүңүз берсеңиз. Аружандан баштайм. Дагы бир сен дагы ойлоп тур. Кайра бир ойлонуп, анан өзгөрбөйбү, э? Жашоодо 5 нерсе бар. Бул 5 нерсени эң маанилүүсүнөн тизип чыгабыз. Байлык, ден соолук, сүйүү, эркиндик, коомдогу аброй. You understand? Түшүнүңүзбү? Ошол 5-өн сизге кайсынысы эң маанилүү? Ең биринчи ден соолук мен үчүн өтө катты маңызды. Ойлогула.
ойлоп туруп бешөөнү бирге айткыла, бешөөнүн ойлоп. Жакшы ойлогула. Телец боюнча ойлогула. Сеники өзгөрүп калдыбы же өзгөргөн жокпу? азыр айтам. Анан? Аброй. Жок, аны ойлодум. Ден соолук, аброй, эркиндик, байлык, сүйүү. Айта берейинби? Ден соолук, эркиндик, байлык, одан кийин махаббат и ортодогу аброй. Меникини айтып койдуңуз. Серьезно? Жок. Ден соолук, анан сүйүү. Өзгөрбөптүр да. Анан сүйүү, анан байлык, эркиндик, анан аброй. Меникин айтайын. Ден соолук баарыбыздыкы окшош экен. Анан жок, байлык. Байлык. Меники де сондай. Экинчиси. Жок, эркиндик. Ой, эркиндик. Эркиндик болчу. Байлык болбосо эркиндик кээ бир кезде болбой калат. Мен убактыма өзүм ээ боло албайм. Кеттик, эртең эс алып келебиз дегенге акчаң дагы жетишпей калат. Ажы болсо сен иштешиң керек. Ошон үчүн экинчиси эркиндик. Экинчиси байлык, анан эркиндик, анан сүйүү, анан аброй. Негизи Төртүнчүсү бирдей экен да, почти. Алдындагы үчөө даяр болсо, артындагысы алдындагы үчөө менен биргеле болот да. Мен ошентип ойлойм. Менде негизи осы жакында гана өзгөрттүм го, бул приоритетти. Менде биринчи жаңагы ден соолук, анан махаббат, анан где-то эркиндик, акча анау кезде болот да. Мен ойлойтум да, типа жанында адам болсо, типа акча өзү келе берет, кете берет, акча колдун кири деп, акча колдун кири деп. Рызкы менен боло берет. Мен ошону айтып атам. Анан азыр көп эл мындай го. Эми акча таба алат дейт го, бир нерсе болсочу. Акча таба алат да деп. Акча колдун кири темир тезек таба алат деп. Эң башкысы бактылуу жашап кетсе болот деп. Ошондо да мисалы сүйүүнүн биринчи болгондор бар да. Аларга көз карашыңыздар кандай экөөңүздөр тең. Экөөңүздөр да окшош эле экен. Тандагыңыздар. Мен айтайынбы биринчи? Эмне себептен? Мен суроону так коеюнчу. Эмне себептен байлыкты биринчи койдуңуздар да сүйүүнү экинчи койдуңуздар? Мен биринчи турмушумда энди мен последний депмин го. Энди бир ак ирет турмушка чыктым го. Оюмду так айта алам. Акыркы жолу. Акыркы жолу. Ну типа раз, два, три, какой деп. Калжыңдай менде бир жолу гана. Акыркысына турмушка чыкканда нересе. Канча жолу чыккан? Бир жолу бир эле жолу. Туура мен сонда мыйымды куртпай калды да, казакча менен кыргызча бүйтүп нетип кетти да. Энди мен бир ак ирет өзүм турмуш курганмын го. Биринде турмушка чыгар алдында мен всегда сүйүүдө биринчи очередка коятмын да. Адам бири-бирин сүйсө, акча да болот, үйдө болот, одан кийин ары картай бола берет деп. Бирок оказывается, все равно семья отбасыга келген кезде акча баары-бир көп урус керистин баары акчага келип такалат экен да. Өйткөнү эки жакта бири-бирин солай түшүнбөй, акча болмаган кезде жаңагы айыл адамын билесиз го, баары-бир айыл адамга комфорт керек. Айыл адам батыраак үй алгысы келет, батыраак комфорт кылгысы келет үйдө. Бирок эркектер көбүнесе шашпайык деген сыяктуу болот да. Ошон үчүн акча болмаса отбасыда андай бүтүп турат да, кыйын болуп турат. Особенно менин минезиммен айтып турмун го, мен андай бат чечим кабыл алып тастайм да. Сондуктан биринчи оюмча энди болочокто турмуш куратын кыздарга айтарым, эң биринчи турмушка чыгар алдында өздеріңізді бірінші тауып алыңыздар дегім келеді да қыздарга. Бірінші өздеріңізді жақсы көріп үйреніңіздер. Біреу сізді жақсы көру үшін сіз бірінші өзіңізді жақсы көру керексіз. Одан кейін сіз өзіңізді жақсы көріп, өзіңе полноценный болған кезде ғана бардығына махаббат жаша аласың да. Акада сен ішінде обидалар, боль, андай мына жағың оор болып тұрса,
сен жаныңдағы адамға да өзүнүн негативин чачып ал деген уже түшүнбөй калат да. Ошон үчүн өздөрүңүздү табып иштеп анан уже сиздер сол уровеньга жеткен кезде өзүңүздүн уровеньдагы адам келет да. А когда негатив ишиңизден чыгып турган кезде жаныңыздагы адам да ошондой сизден негатив көрүп турат да. туура. И турмушка чыккан кезде ошон үчүн аябай уруш таластар көп болот да. Сен түшүнбөйсүң, неге ол маған осындай отношение жасайт, неге мени түшүнбөйт мыйымдагы нерсени деп. Оказывается, на самом деле биз өзүбүз туура эмес кабыл алат экенбиз да. Эгерде сен өзүң жакшы көрсөң, ал айткан сөздөрдү сен башкача кабыл аласың да. А если өзүң жакшы көрбөй, и ананын сөздөрү наоборот сага тийип атат да. Хотя он это не имел в виду, бирок кандай жүрөгүңө катты кабыл алып калат экенсиң да. Башкача анализ деп калат да. Да. Ошон үчүн турмушка чыгатын кыздарга постоянно мен андай подругаларым, кичинекей жандагы менеджер кызым бар, сестренкама да айтам. Биринчи окуунду окуп ал, өзүңдү билип ал. Вот мен уже вершинага жетип мен өзүмдү аябай жакшы көрөм. И бирөөгө махаббат сыйлаганга дайынмын деген кезде гана ошол кезде адамың өзү ак келет ол адам. Сен издемейсиң, турмушка чыгам деп, эме деп издемейсиң, өзү ак келет да. Сол үчүн өзүм менин азыр аябай жумуш иштеп атам да. Психологдор менен жумуш истейм, квантовый психология менен жумуш истейм. Анан эмелер болот го, психологко барып андай игралар берет го. Кандай карта тандап, типа ассоциация жасайсың. Анан последний раз психологко квантовый психологияны өткөн кезде менде, оказывается, папам жак бар ғой. Менде полностью закрытый экен да. Мен карабайт экенмин ал жакка. Анткени папам жакка обида көп экен әлі. Эгер я же отпустила, мен уже жибердим, папамды кечирдим, барып сүйлөштүк десем де, айтат жок дейди. Сен ол просто сөзбен өзүң бүйтүп слегка мен кутула салайынчы, подаркаң міне папа подаркаң, міне сен аялың подаркасы болду деп отстаньте деген сыяктуу не жасадың. Сен папаңды кучактаган кезде папа деп кабыл аласың ба деп. Мен такой жок дейм ғой. Папа мени кучактаган кезде бир чужой адам болот го, чужой бир ага просто кучактап турган сыяктуу. А бурунда менде ондай чувство болмойтун. Кичинекей кезимде папа кучактаган кезде мен аябай прям папа деп папанын кызы болотум да. Өсө келе уже папа маган чужой башка адам болуп калыптыр да. Тагам сыяктуу или вообще досум бирденке сыяктуу. Ошон үчүн жакшы балалык, кийинки жашоодогу, чоңойгондон кийинки жашоодогу ар бир ооруну, ар бир оор абалды эмдей алат да. А бирок жетишпей калган, кичине мындайраак болуп калган балалык, ошол алып келген оорулар же бир жараттар кийинки ошол чоңойгонго чейин, картайганга чейин бүт өмүрү менен ошол балалыкта алган жаратты эмдейт экен да. Әрине. Экөө. Балалык шак негизинде үлкен адамдын жашоонда үлкен фундаментин берет ата-ана, ата-эне. Мисалга кичинекей кезиңнен мону көрүп, эме аябай травмалар алып калсаң, өмүр бакый ошону эмдөө менен өтөсүң да, психологдор менен. Аны мен вот турмушка чыкпай туруп тоже психолог менен иштечүмүн да. Анан турмушка чыккандан кийин вообще психолог менен барбай кеттим, эме болуп кетти. Кайттан бүйтүп фундаментим кулап кетти да мен. Оказывается, бир барбай койсоң уже калып калат экен да. Ошон үчүн постоянно барып эмделип деген кезде энди ишиндегини өзгеристерди байкап отуруу керек экен да. Мына жерде не болду, мына жерде кандай ситуация болду деп. Айтады ғой, мындай сөз бар биздеши. Кандай бизде ким айткан? Шакарым Кудайбердиулунун бирөөдүн менен тергенше, жамандыгын көргенше, өз оюңду тазалап, өз боюңду мазалап, өзүң менен күрөсүп өлгенше дейди ғой. Өмүрүңдүн акыркысына дейин бирөөдүн менен терип, бирөөгө жаман сүйлөп, бирөөдү көрө албай эмес, өзүң менен күрөш. Өзүң менен, прошлый менен, сен кандай болдуң, азыр кандайсың, анан кандай болосуң деп ар дайым өз оюңда өзүң гана болушуң керек да. И ошол кезде сенде эч кандай не болмойт, бирөө менен өзүңдү салыштырып, ана жака кетип баратат, мен кайсыл жакта турам, неге анада получается, менде не получается деп.
айтады ғой, Аллахтың бізге беретін ырысқысы әртүрлі болады. Біреуге 25 жашында келеді ырысқысы, біреуде 30 жашында, біреуге 60 жасында келеді. Это по-разному, бірақ Аллах деген әрбір адамға бірдей ырысқа беріп қойған да. Әрбір мұсылманға бірдей ырысқа беріп қойған. Біреулер ұқсашпайды. Ооба. Жоқ, мындайда біреулері байқайды ол ырысқаны, біреулер байқамайды, біреулер шүкіршілік қылмайды. Ойлайды типа, менің үйім кішкенекей, ананікі чоң екен деп. Хотя сенің өзіңнің үйің ғой, ол сен ты сама купила или там күйеуің алды. Әйтеуір біреу арқылы ырысқаны берді да, өзіңнің баспанаң бар, аяқ бұтың қолың сау, көзің көреді. Это уже джекпот да, джекпот. Шүгір деш керек. Да. Аны мен вот авариядан кейін түсіндім да. Авария болған ба? Ооба. Ровно 1 жыл болды кеше. Авариягамызға 26 декабрьда. Құдай сақтап тұр. Ооба. Омыртқам компрессионный перелом болғанда, 6 омыртқам сынған. Бүйтіп нетіп мыжылып қалған ғой. Ошол кезде 6 секунд қой. 6 секунд өмірім тұқ көте қалды ғой. Қайда барып келдіңер ошол 6 секундта? Ошо мен айтып атпаймын ба? Эме бир кезде Кимди көрдүңөр? Мондай болду да. Мен жатам, біз деген Оштан Баткенге баратканбыз. И ошол кезде менің экс-күйеуім Арген, мен мобилограф, анан водитель, жанында аялы бар. Ошол кезде ал шашып атты да, біз жетишпей каламыз корпоративка деп, бизди ырдаганга чакырган болчу да. И жетишпей каламыз деп, а мен түнүмен біз песня өлең жазганбыз да, өлең жазып уктамаганбыз. Анан Ошко келдик да, сразу машинага отуруп уктап калдык. И кетип баратабыз, бир кезде бирөө кулагыма тор деп айкалайт прям. 3 жолу маган кыйкырды да бирөө. Тор дейт, мужской голос такой, ата менин маркум дедушкамдын неси сыяктуу да, дауысы сыяктуу. Анан түшүнбөй калдым да, мен көзүмдү ачам, мен типа Аргенге карайм, ол маган бүтүп карайт да, не болду дейт да. Бир кезде билбейм десем, и бир кезде кайтадан бүйтүп жатайын деп атсам, Аргенди уста дейт да, өлмейсиң дейт маган. И өлмейсиң дегенде 3 жолу айтат маган. Атып турам да, короче, и уже машина начинает бай. Ар жагындагы дөңгелеги кетип калды ма, бирдеңке болуп калды, дөңгелек ұшып кетти ма, 220 көрсөтпөй келаткан го. И бир кезде мынтип жеткен кезде мен Аргенди кармап калдым да, бир кезде уже аударылып кеттик. Басыма бирдеңке тийди әйтеуір. Басыма темир ма, бирдеңке тийди. И сол кезде кулагыма да кинодогу болот го. Дет да, всё. И алдымда музей тур. Қарап тұрым, все белое, бәрдігі аппақ та, музей түрілген, музей түс көріп кеткен ғой, уже түс көріп кетті. Кетіп баратам. И мол жақ суықта, музей жаққа баратқан жер, аябай жып жылы да. Андай кетіп баратам, мен там тепло тянет да. И кетіп баратам, бір кезде атамды көрем, чоң атамды, эме қайтыс болған атам 2019 жылы кеткен да өмірден. И ошо атам костюм шалбармен тұр дейм да, такой чашы қап-қара, Алешишкин деп, ата мен Алеша деп айтатын. Өйткені кішкентай кезінде сап-сары болатын да. И этот орысқа ұқсасын. Келешекте дағы сарыген тұрып. Алеша дейтін да маған. Алешишкин деп тұрды маған. Шақырып атады. Анан ата, типа мен сіз сағындым ғой, қақта жүрсіз, типа түсіме де кірмей кеттіңіз ғой деп жүгіріп баратат кем. Типа бергел дейді да. Кетіп баратам, жүгіріп баратқан кезде мамам бар ғой, аяғымнан мінтіп қармап қалады да, бүйтіп тартады. Аяғымнан тартады. И ауырып кетеді аяғым. Мама, типа не болды деп мамаға бүйтіп қарасам, сен қайыққа баратасың дейді да. Саған әлі ерте дейді. Үлгересің әлі амандасып. Я говорю, мама, атаны уже қанша жыл болды, 6-7 жыл болды көрмегелі, амандасып келейін да, хотя мен келем қайра десем, жоқ дейді да. Үлгересің әлі жетішесің, короче. Қайт дейді да. Қараса қаншама адам тұр сенің артында деген кезде, андай бүткіл менің туғандарым бардығы мүйтіп тұр, артында тізіліп тұрады да. Бәрі маған мүйтіп қарап тұрады, типа Аружан деген сияқты. Ойланыш, вот Аллах етен Аллах куә ғой, тура прям каждый нәрсесін помню да менде не болған. И бүйтіп тартып қалған кезде көзімді ашам ғой. Көзімді ашам ғой. Өзіме келе олай. Көзімді ашқан кезде мында Арген ару деп атыр да. Көзімді аша албаймын, өйткені көзімде линза болчу да. Линзам жыртылып кеткен ғой көзімде. Аша алмаймын. Бір кезде түсінбеймін ғой. Мен тірімін ба деймін ғой. И Аргенді қармаймын да.
мен тірімін ба деймін ғой. Ооба нормально все қазір бірдеңке тұра аласың ба дейді. И тұрайын десем омыртқам отдавать етеді ғой аяғыма. Аяғымды қармаймын, аяғыма кажется іштейді екен. Я такая уф дедім, аяғымды сезіп жатамын деп. Да. И анан, короче, бізді машинаға қойып қойды. Анан вот ключевой момент самый андай звено цепочка болғанда мінтіп мамам чалып жатыр меға. Мамам 15 жолы чалып тастаған. Мен мамам вообще с утра чалбайды да. Бізде авария сағат 11-де болды. Мамам әлі чалып жатады. Я говорю, Арген алып қойшы, мама чалып жатады, она не беспокоится, айтып қойшы, тіріміз анау деп. А біз ол кезде Инстаграм ештеңеге әлі салмағанбыз. Просто енді авария болды, мамам сразу эми чалды. Сезіп тұр да. Да, и трубканы алам. Көзім ашылмайды ғой. Алло, мам деймін да. Қалайсың, мен түс көрдім, Аружан, нормально ма бәрі дейді. Жүрегім ауырып тұр дейді. Нормально кішкентай авария болып қалды десем, қандай кішкентай, видеозвонок қос дейді. Я говорю, мама, мен қосамаймын, көзім ашылмай тұр деймін ғой. Типа бәрі жақсы ма, мен түсіңе атаң кірді ғой дейді маған. Атаң келді ғой түсімде дейді. Тәген атаң мен атамның чоң браты бар. Сол тоже біздің аварияға дейін 1 ай бұрын қайтыс болғанда. Сол кісі Тәген екеуі кеп тұр маған дейді. Алло, шешкен қайда деп сені іздеп жүр дейді да, мама. Ойланышы. Ошол кезде мен ойланып отам да, қандай цепочка болған деп ше. Сондағы аябай қызычу болып кетиптир бары. Сол мен ойлаймын да. Қандай болып қалды, типа мен атам мамама барып знак бердім ма, не болды деген сияқты ше. И айтады, мен ол кезде мамаға тоже атаны көрдім деп ол кезде есімді жия алмай жатырмын, мен сотрясение болған, дым түсінбей жатырмын. Атаң анау кім шыттайтып костюм шалбар киіп апты, анау кім екеуі, Тәген екеуі жүр, сені іздеп жоқ деп айттым ана жерде деп түсімде ше. Сосын бүгін жетінен пісіріп қоямын ғой деймін, что-то біз құран бағыштамай кеттік атаңа деп ше. И сөйтіп потом больницаға келіп есімді жиғаннан кейін сол нәрсені есіме түседі ғой. Сондай болған ше. И я такая деймін ғой. И прям тоже мурашки кетіп қалады ше. Қандай болды, типа мен де көрдім, мама да көрді. И бір андай бір мост сияқты болды ма деп ше. Сондай бір мистика өмірімде болған. Құдай сақтап тұр, Да. Бұдан ары ешқандай бала қаза ошол менен кетсин. Конечно. Мен Екінші екінші туған күнім. омыртқалар сынуынан азырдагы мындай абалда. Укол сайып жүрем ғой постоянно. Блокада қойып. Ашылып кеттіңіз енді. Сіз что-то андай бір түрлі болып қалған сияқтысыз. Мен ушундай. Мисалы, мен буга чейин моргка да киргем, өлүп жаткан адамдарды деле көргөм, барып кармап көтөрүп деле көргөм, жаткырып деле көргөм да. Бирок аларды көргөндө мен эч нерсе сезбейм. Мындай эч нерсе болбойм да, мага это нормально. А бирок ушундай бир нерсе айтып берсе, аябай жаман болом дегендирчи. А сиз алты омурткам эмне дедиңиз, сынып кетти дедиңизби? Мен алты омурткам бул жакта. Азыр мен алты омурткам ооруп баштады да. Мен ушундай. Кандай нени кабылдайсыз ба адамдын? Ушундай через душа кабыл алам да, бириңиз айтып бергендечи. Мен өзүм мындай давлением түшүп, уже Кызарып баштадым. кызарып баштап, ойлонуп баштайм. Вообще ондай нерсе айтпай ак койсо. Жок, жакшы эле. Нормально ма? Мен образ менен кирем да. Сиз айтып берсеңиз, образ менен элестетем. Азыр эсин жоготуп койсо биз сүрөп кайра ойготобуз да. Элестетип кетесиз ба? Сондай өмүрүмдө Кудай мистика сактап болгон. Иә. Эми мен айтайынбы? Эмне үчүн мен байлыкты сүйүүдөн мурда койдум. Сүйүүнүн алдына койдум. Ошону сурайын дегем. Сураны мындай жообуңузга суроо берип коеюн мен. Жооп айта элек да мурда. Мен түшүнүүм боюнча экөөңүздөр демек сүйүү байлыкка чейин эле байлык чечип коебу сүйүүнү. Жок, Чечпейт. Бирок сүйүү бар учурда байлык бөксө же байлыкта чоң маселелер болсо, ошонун залакасы сүйүүгө тийип кетет да. Ошол сүйүүнү бекемдеп алып калуу үчүн, сүйүүнү таза бойдон алып калуу үчүн, анда байлык кичине жетиштүү болгондо, сүйүү ошол бойдон калат да. Сүйүүнү коргоо максатта мындай тизип аткам. Туурабы? Байлык такыр жетиштүү. Анан экөөң баш коштуңар. Бүгүн кечте эмне жейбиз, анан нанга акча жетпей калды, анан дүкөндөн жазылып коюп эметпейсиңби деген ал маселе болбойт да.
болуусу баягы күчтүү сүйүү дагы бир күнү бара бара анан бөксө ооруп анан бири бирөөңө жаман көрүнүп баштайсыңар да. Дагы бир сурайын Маржан. Анда экөөңүздөр мындай бири-биринен жолугуп калдыңыз. Биринчи Аружандан баштайлы. Сүйүү кайсыл жерге чейин барат? Кай жерге дейин барады? Чыныгы мындай сүйүүгө ишенесизби, бар экен деп? Әрине ишенем. Азыр Албетте. деле. Мисалы, мындай сөз бар, сүйүү келет анан кетет деген сөз бар го. Ошого ишенесизби? Жок, сүйүү эч качан кетпейт. Если эки адам эки жактан постоянно калай айтсам болот, отношение деген кыргызча кандай болот? Мамиле. Мамиле. Да, relationship. Мамиле. Да, мамиле, калай эки жактан куралады ғой. Это не только вот это постоянная работа. Жумушта эки адам бири-бири менен өмүр бакый жумуш деп келиш керек. И ошол кезде сүйүү да эч кайда кетпейт. Алда эч ол, знаете, андай адамдардыкы ғой. Алып шар сезиммен кетет да, одан кийин ойлойт, болады ғой 3 жылдан кийин бір уже андай басталады ғой, адамдан жалыгуу деген сыяктуу. Ал адамдар айтат, которые андай өздерінің отношениясымен жұмыс істегісі келмейтін адамдар сол айтат. Койшы, типа, басқа жаққа бара салам, басқа қатынала салам деген сияқты. Жак бияктан чокуп жүргөн кишилер. Да. Алып кетет. И енді сіз маған походу тигізіп айтып отырсыз ғой, махаббат кетіп қалып, типа кетіп қалды ма деген. Жоқ, бізде ортамызда көп нәрселер болды. И ол туралы чоңырақ айтып кететін болсам, недавно вот мен таянем қайтыс болды. Сол кезде Арген похоронға келген болатын. Ага чейин біз вообще сүйлөшпедик, уже 7 ай ма вообще сүйлөшпөгөнбүз. Инстаграм везде блогта болчу да, бирок именно апам кайтыс болгон кезде Арген чалып, эми айтып кетейин деп, көңүл айтып кетейин, жаназасына катсам деп. Сол кезде экөөбүз отуруп башылып сөйлестик да. Апанын похоронунан кийин экөөбүз кишке отуруп бир сөйлесейик, не маселе болгон сыяктуу деп. Отуруп анан бири-бирибизге жаңылыктарды айтып, эмелерди айтып, и караган кезде бири-бирибизден кечирим сурадык. И сол кезде түшүндүм, менде мен катты жакшы көрдүм го, негизи кыз баласы сүйсө калады, ол бала сүйсө алады дейди го. Мен ажыраскандан кийин катты кыйналгам го, андай жылап, истерика андай деп. Бирок Аргенге караганда менде осы жолу андай чувство болду да, благодарность гана, рахмат, андай бардыгы үчүн рахмат, типа. И мен Аргенге айттым, бардыгы үчүн рахмат. Кечирип кой, если эмоциямен кээ бир жерде туура эмес сөйлөп койгон болсом, эми тиги видеоларды эмелер чыгып кеткен, ал эмоция го, мен андай эмоциянын адамымын да. Айттым, бардыгы үчүн кечир. Ол айтты, сен де кечир деп. И бири-бирибизди жиберген кезде мен сол кезде гана түшүндүм да, бизде андай балалык махаббат болгон сыяктуу, андай экөөбүз да андай чоңой болгонбуз да, турмушка эле чоңойбой, экөөбүз да андай хайптын үстүндө, көрөрмандын эмесимен бизди катты жакшы көрдү го, аябай үйлөнүңдөр деген асыгыстыкпен экөөбүз бири-бирибизди туура түшүнбөй эми сразу турмуш куруп кеттик да. Элдин түрткүсү менен. Да, элдин түрткүсү менен кетип калдык да биз. Хотя ол Аргенде башка традиционный неден ғой, менталитети башкача, биз жактын менталитети башкача. Эки менталитет косулган кезде ал деген үлкен жумуш да. Сразу андай обычный адамдар ментеп күлүп ойнап калып, кайтан бүйтүп келип калган адамдар өздөрү түшүнбөй калат, эмне болуп кеткен. И ошон үчүн биз де түшүнбөй калдык. И көрген кезде мен ойладым, мен казыр жүрөгүм дүкүлөп кететін шығар мына жерде депші. Дүкүлдеп андай түсінбей қаламыз ба депші. Бірақ андай ештеңке болған жоқ. Тек қана благодарность болды. И менің ойымша махаббатта барлығы ер азаматқа байланысты. Сіз қалай әйеліңіз, әйел деген гүл сияқты ғой. Қалай суғарасыз, қалай ухаживать етесіз, ошоға байланышты гүл тұрады да, бүйтіп. Ол чоңойып өсе берет. А если гүлі құймай, тек қана бір аптаның ішінде там келіп бүйтіп түртіп қойып, кішкентай капля. Гүл өзі айтпайды да, мага су құйып қоясың ба? Айта албайды да. Ішінде болады да. Мужчина, да. Күйеуі біліш керек да. Аял кіші айтады ғой, әйел адам всегда уже сен аял болып төрөлдің ба, все. Бұл бүткіл сынақ, әйел басынан көбірек сынақ өткізеді. 2 есе. Еркек адам
Бізде енді біздің обществода, Қазақстанда, Қырғызстанда нормально ғой, еркек не қылса да нормально деп қабылдайды. Ер азамат там түрмеге отырып шықса да нормально дейді. Ол еркектің басынан не келіп не кетпейді деп айтады. Әйел адам сөйтсінші, түрмеге отырып болды ғой. Позор. Мына қатынды кім алады? Ешкім алмайды мына қатынды. Ужас деп ше. Еркек адам ажырасса, ажырасқан не болмайды? Еркек қой, енді еркектің басынан не келіп не кетпейді. Әйел адам ажырасса, ужас, есік көрген қыз мынау, бұны кім алады? Ертең еще тұрмысқа шығатын болсаң бетіңе басылады. Одан кейін барлығы сөздің бәрі тікелей әйелге келіп тиеді. Любой не қылса да. Даже оранып, еме қылса да, оранып апты ғой не? Періштесің ба не деп сондай. Тисе береді ғой қыздарға, вот айтыңызшы, всегда қыздарға тиіседі. Еркек адам это еркек. Еркек сол үшін әйел адамға больше поддержка беру керек, потому что әйел адамға всегда қиын, сөзді көтеру қиын, азанмен тұрып саған тамақ жасап, сенің үйіңді жинап, сіздің мамаңызға мама деп өзінің чоңоткон мамасын тыштап, сіздің үйіңізге келіп, сіздің мамаңызды 1 жыл ішінде, мысалға там 2 жыл ішінде мама деп жақсы көріп кету, это тоже мына жақтан жүрек керек қой кәдімгідей. Прикиньте, сіз мысалы әйеліңіздің үйіне барып, мама деп құшақтап, сол кісіге барып чай құйып. Эгерде жашоонун закону ошондой болгондо кылмакмын мен. Кыласыз ба? Мен кылмакмын. Билбейм да. Көрөбүз. Да, мен бірақ еркектерді всегда айтамын, мен уважаю. Бұрында мен феминистка болатын. Типа әйел адам осындай еркектерді андай, нет, оларға всегда легко. Неге әйелдерге қиын деп ше? Еркектерге тоже қиын. Но екі түрлі да. Мен ойлаймын да иногда, мен неғып еркек болып туылмадым деп ше? Кайф қой, жатасың да, блин, ақша табу керек деп. Анан ойлайсың, блин, азанмен тұрып не киемін? Мен 7 килограмм қос жердім. Күйеуім анау не дейді, анау не дейді. Бетіме безеу шығып кетті. Бар тоналканы ауыстыру керек. Еркектер де былай ғой. Блин, миллион табу керек. Все. Болды ғой. Андай проблема типа тікелей былай ғой, сіздерде решение былай ғой. Вот проблема тұрады. Ал үшін сіз тұру керексіз, жұмыс істеу керексіз, проблема шешілді деген сияқты ше, там ақша табылды, проблема шешілді. Әйелдердікі былай ғой, проблема мында тұрса, деп жақтан ше, маған психологқа бару керек. Нет, я такая страшная, мен күйеуім жақсы көрмей қалды. Вообще маған ақша табу керек. Ақша таппасам не болады? А потом бала туа алмай қалсам не болады? И вообще гинекологқа барып келу керек еді, а потом психологқа барып келу керек еді. Блин, менің проблемам осы екен ғой деп. Андай бар нәрсені ойлап тастайсың да, анан мына жаққа келесің. Қиын женский мозгқа, вы понимаете? Еркектер ешқашан түсінген емес бұл женский логиканы ше. Аялдардың өздері түсінбейді. Аялдар еркекше ойлануш керек. Еркектер аялдардың ой жүгіртүүсүнөн кичине кабар алыш керек. Да, вот. Еркектер типа кыска ойлойт да, сіздерге мисалга сразу айтуу керек да, мисалга. Булар бияктан микрофонга түз мындай моун баарын түртүп коюп түз барыш керек. Да. А биз болсок монтип айланып анан жетебиз. Ошону. Да, айландырганды жакшы билебиз. Біз бітеміз ғой, ұлдар кейбір намек түсінбейді ғой. На гүл күшті екен, я? На гүл күшті екен, я? Иә. Әдемі гүл екен, да? Үйге де осындай гүлді қойып қойса ғой. Ладно. Сен неге түсінбейсің, мен айтып тұрғаны? Маған гүл керек деп отқаны да. Еркектер қалай қабыл алады? Маған гүл нақапты, прикольно деген сияқты. Әдемі гүл екен, ничего деп ше. Әйел адам оған тікелей намек істеп тұр ғой, типа сен біздің үйге осындай гүл алу керексің деген сияқты. Бирок мен ойлойм да, кыздар кичине өзгөрүш керек. Күтүп отуруп, анан тапсын мен ичимдик, деңиздин ичинен бир инени таап чыгуу аябай кыйын да. Әрине. Мебиз, органдарыбыз такыр эки башка. Бирок мен сизге вот осы нерсеге жауап айтайын. Кейбір еркектерге айтсаң айта бербеші дейді да маған. Неге сұрай бересің деп ше? Бізде сондай ғой. Екеумізде вот осындай ұрыс болып қалатыны, маған типа айтпа, мен өзім істеймін дейді да. А мен де понятиямда андай болатын ғой, еркекке айту керек наоборот ше. Типа ол айтпасаң қақтан біледі деп. Анда тарбиялаш керек биринчи, анан айтыш керек. Соны біз түсінбей қалдық қой. Бирок чынын айтканда эркектер мындай сиздерге ачык айтпаса дагы, бирок могу менин бир четимде бар да, ошону жасайм депчи. А бирок ошону жасайм деген учурда кылам деп пландап жүрөт да. Пландап жүргөн учурда анан кызы айтат да, ошону кылбайсыңбы деген, анан эркек жини келет. Мен айтпасам да итак кылам да деп. Түшүндүңүздөрбү?
типа сиздерге бул эркекте любой эркекте болот познаниясы. анда түз кылам депчи. айтпай кылам деген ой барбы жокпу деп байкаш керек. ал Аны көрсөтпөсөчү, сайын оорда. аны көрсөтпөсөчү. Сиз Ошондой. мисалы көрсөтпөйсүз. Мен допустим 1 ай күтүп жүрөм, 2 ай күтүп жүрөм. И бир кезде уже может өзү түшүнбөй калган чыгар, мен айтайынчы Жок, деген кезде. эркек барын түшүнөт. Прекрасно понимает, да? Серьезно? Ооба, Да? түшүнөт. Барын билишет, намегиңизди түшүнүп эле турат. Калп эле жакшы гүл экен деп коет мындай. Мындай эркек киши мындай нерсени жаман көрөт. Сиз күйөөңүзгө могу гүлдү алып бер деп, анан ал мындай сиз айткан үчүн алып бергендей болуп калат да. Сиз айтпай эле коюп, ал мындай өзү алып берсе, эркек ошодон рахат алат. Анан Түшүнүңүздөрбү? вау дегенде экөө тең рахат алат. Мисалы деген эмнеге эркектер гүл бербейт же башка кылбайт, эмнеге алып бербейт, эмне үчүн аялдары айткандан кийин анан алып берет деген сөз бар го. Ошол ата эне дагы эгерде кийин балдары ошондой, мисалы баласы романтик болуп аялына ар дайым каралашып гүл берип турушун кааласа, ал балалуу чакал болгондон кийин ошо балдарына ошондой тарбияны аялына көргөзүш керек. Андай тарбияны көрбөгөн адам, эми биздин азыркы коом башка да, азыркы жаштар башка. Мурунку коомдо анчалык романтика деген мындай чынында жок болчу да. Мисалы чын айтканда бизде аталарыбыз апаларыбыз мындай катуу болгон гүл алуу деген бул мындай мечта да. Түшкө киргенде эле албаса жашоодо эми ушундай кишилер болгон, мындай чын айтканда. Анан ошондуктан азыркы коомдо ошол кийинки коомдорду жакшы туура тарбиялаш үчүн балдарыбызды туура тарбияласак, ошону көрө алабыз. Арине. Ал үчүн өзүбүздөн башташ керек да. Сол го. Дурус айтасыз. Менин атам энеме жыл сайын гүл алып берет. Биз кичине чоңоюп калганда атама гүл алып берип атканда, мага сиңдиме дагы сол гүл алып берет эле да. Дагы бир нерсе ойлонуп кеттим да. Мисалы азыркы кыздар балдарга гүлгө эмнеге тез алданат? Кичинекей Оюн зоокко эмнеге тез алданат деген сыяктуу маселе, мисалы мен мынтип ойлойм. Ошондой нерсени үй бүлөсүнөн, байкесинен, атасынан көрбөгөн кыз ошол нерсе муктаж болуп чоңойт экен дагы. Анан башка эле үй бүлөдөн бир бала келип ошонун мамилени көрсөтсө, ал мындай ичиндеги боштук турган жери толукталып, ошого алданып бат бурулуп кетет экен жашоосу. Кошуласыздарбы? Кошулам. Ички дүйнөсү ал гүл эле эмес, башка нерсе деле. Внимание, да. Менче кыздарды жакшы шартта, мындай Барчылыкта. материалдык жагында мол шартта багып чоңойтуу керек да. Баланы барчылык бузат, кызды жокчулук бузат. Туура эле. Мен мисалга айтам го, постоянно мен энди көрөрмендерим, подписчиктер, которые қазір энди мени хейт этип, сен акча жок болгон үчүн кетип калдың дейтиндерди таң калам да. Мен никогда ер азаматтын калтасына карамаймын. Ол может туура эмес чыгар, может карау керек чыгар, но мен ер азаматпен всегда өзүм бирге өскүм келетин да. Мага унайт, я не хочу, мен бар жерге баргым келмейтин. Бар жерге барсаң, ертең бетиңе басылат да, типа, сен так бар жерге келдиң ғой. И мен өзүм мына байларды көрүп чоңойгам да, мен мамамдын хозяйкасы бар да. Ой, этот не жумуш деген кезде, этот ресторанның хозяйкасы болотун да. Ошонун үйүнө барып постоянно да бизди эмеге клиникка, эмеге чакырып туратын да. Биз барып үйүн жинайтынбыз, эме официант болуп беретинбиз. Ошол кезде карайтын да, суук да бири-бирине. Үйдө уют жок. Үйдө комфорт жок, андай келет да, бардыгы анау тиги бөлмөдө, анау жакта жүрөт, таралып кетет. И кечинде ужинга жинаганда эч ким менен сүйлөшпөйт. Мынтип типа сүйлөгөндөр бардыгы акча, миллион, типа этот депчи. И үйдө отурган кезде битип чай ичип, әңгимелесип отурган андай жок. И ошол кезде мен мыйыма куюп алгам да. Мен эртең типа өзүм сол үчүн, еще постоянно вот хозяйка жаңагы кысы тете келине постоянно мынтип айтатын, типа, сен бир айылдын кызы болдуң го, мын жакка келип мен баалыма тийип алып, энди мага бирдеңе деп турсунба деп бетине баса беретин да. И мен ойлойтмун, реально башчылык жерге сен мисалы мындай жерден келетин болсаң, эртең айтады го, кудалар бизге мындай бермеген, битпеген, сүйтпеген деген сыяктуу. И сол кичкентай кезимден мыйыма куюп алгам. Мен ни в коем случае бар жерге сразу тимейм. Мен лучше осы адаммен
бирге Өсөм көтөрүлөм, деп, өсөм. И сол кезде де күйөөм де мен де бири бирибизге карап, мы это сделали, биз осуну жасадык. Эчким биздин бетибизге баспайт, потому что буну биз экөөбүз истегенбиз. Экөөү де баса албайт айелинин бетине, айели де күйөөүнө айта албайт да. Экөөү бирге чоңоет, бирге эме бизнес кылат деп. Ошону постоянно мен кыялдайтынмын да. И көбүсү мага айтат, сен деген акчасы жок болгон. Маган жагатын, маган айылда болгон жагатын, маган айылдагы сол жактагы казан ошагы унайтын, маган казан ошактагы тамак унайтын. Мне нравилось. Мага айтат, айылда жүргөн кезде де даже менин контентимди көрсөңүздөр, я там бактылуумун го. Бакты, атам мага 50 сом берди. Мен деген барып эме горилла ишем. Атага айтпай барып, атага еще айтат, атам урсатын да постоянно. Горилла ичпей кызым, кола ичпей деп. Ата просто сок алып бериңиз, жүрүңүз деп атамды алдап эркелеп алдап барып горилла алгызбаган. Не аласың кызым, айтчы бирдеңке дейт да. Сосын турам да эстеп, ана нени берсеңчи, ана жерде турган десем, атам бурулуп турду. Сону алып алдым да кетип баратсам, не алдың кызым деп. Горилла десем, мен саган ичпе дедим. Маган сондай атмосфера, уют унайт да, семья, отбасы бүтүп отурган. Но энди өзү эме экен да. Эркелегенди билген, сөзсүз бактылуу болосуң. Да. Эркелеген билген адам бактылуу. Анан бир нерсе. Бизде мындай аял киши дагы мындай жолдош менен мамиле кылганда да аял бир аз хитрыйраак болсо. Бул хитростко киреби сиздин мамилеңиз? Мен хит. Бул кыйтыр деп коет мындай. Кыйтырды кыргызча кандай десек? Кыйтыр деген кыргызча эмес да, Туурабы? Жок, кыргызча эле кыйтыр. Хитр типа алдау керек да. Жок, мындай. Алдау керек. Алдаш керек. Бирок мен алдай албайм. Жок, алдаш керек. Жок, алдаш керек, Алдаш керек. Алданганга даяр болуш керек. Алдаганды билген аялга үйлөнүш керек да. Алда бирөө алдасын, дагы бирөө алданганын билип турат. Алданганга даяр болуш керек. Да. Бирок мен мынтип айтайынчы, бизде психология. Мени туура эмес түшүнүп калбаңыздар. Эми ал жакшы мааниде. Жакшы мааниде. Ал керек да. Сизге тикелей бүтүп айтып эмес, эркелеп, жаным, андай сый салшы, мага андай көйнөк алыш керек, бирдеңке деп аны эркелеп сурау керек да, типа сону алдоо деп кабылдайт да эркектер, типа алдап. Дагы мунун арасында бир нерсе сураган эле эмес. Андай окшайын деп. Ошол кишини, ошол эркекти артынан сен түрткү болуп көтөрүп атасың да. Балким сен андан кыйыныраксың. Бирок сен баарын билип кеткенсиңби, билбей атам, кандай болот деп сурап турушуң керек. Ана вау кыйын турбайсың го. Маған сол нерсе кыйын болатын да турмушта. Анан сен эчтеңке билбейсиң, мен кыйын. Жок, ондай болмойт менде. Эчтеңке билбейсиң деп эмес. Мен биринчи жолу андай алдап стараться этем. Анан мынтип типа экөөбүз ол мен дурус түшүнбөй калган кезде, экөөбүз урушуп калган кезде мен бүтүп бетине басып тастайтым да. Мен истедим го буну. Истедим деп. Катты тиет эркекке, катты тиет. Азыр мага да катты тийип кетти. Мен өзүмдүн катемди түшүнөм, өзүмдүн катемди билем да. Бирок эndi жаңа гана биз анын алдында айтып кеттик го. Фундамент депчи. Ата эне фундамент. Мен папанын несин көргөн жокмун, тарбиясын. Папамдын ортодо тарбиясы болгон жок да. Тек гана мени катындарский батальон чоңойтушкан мени. Менин апам, мархум бабушкам, мамам, үйдө атам гана, эркектен атам гана болотун. Атам ито менин андай самый спокойный адам да, атам сүйлөбөйт вообще атам. Эркелете берет, болду. Атам урса алмайт, эчтеңке дей алмайт айыл адамга. Мен апам андай болотун. Тур, отур, баранда мен истеп атырмын барлыгын, мен депчи. Мамам да сондай болотун. Мамам да әлі күнге чейин сондай. Анткени бир тарабынан мама болду, бир тарабынан ата болду да. Да, бир тарабынан мен мамам и мени бабушкам чоңойтканда, и бабушкам и мамам экөөбү де бирөө күйөө, бирөө айел сыяктуу болотун да. Папам, мамам сыяктуу болотун да. И алар мага всегда айтатын типа, "Ой, жуман сен эчтеңке колунан келмейт, турчу бар өзүм истейм осуну." Ну, сондайды көрүп өскөн да. Мен ойлайтын, эркекке ошентип айтуу өтө нормально, типа, мен атам нормально деп кабылдайм, значит, башка эркектер де ошентип кабылдайт деген сыяктуу. Бирок бул сөздү азыр ойлоп кеттим. Мындай сөздү негизи көбөс эмес, эч кимге бул сөздү айтпастык керек да.
сону мен досторуңа, коллегаларыңа же кол астыңда иштегенге деле андай катуу мамиле бербестик керек да. Шагын сындырып коесуң, жумушуң деле өлүп калат. ошону мен психологпен почти 1 жыл отрабатывать этип келатырмыз да. Эмки жума мага жазылыңыз. Сиз психологсуз ба? Жок. Ошо үй маган айтатын да, неге мен өзүм байкамайм. Честно айтайын, мен аузумдан чыгып кеткенден кийин потом мен туура эмес кылдым мына жерде деши, мен дурус айтпадым, мен билип турамшы. И сосын андай өзүм андай уялып, нетип, тамак жасап, кешерши деген сыяктуу. А бирок онун уже мыйында калып калды да ол сөз. Ол сөз уже он канча өтсө де ол унутпайт. Мен сүйтүп айтканымды сага ол унутпайт. А мен унутуп кетем да. Мисалы, мурдакы Күйөөм Арген бир катуу сөздү айтты же бир жумушту кылып койду, ал жүрөктө калдыбы? Калды. Ооба. Ода да калды. Ошондой эле да. Да. Анын бардыгын мен билем да. Азыр мен багып келейинчи, сиз Жүрөккө калып калды. Окей. И ошону мен өзүм билип турам да, туура эмес кылганымды. Айта берейик ба или? Ооба. Айта берелиби? Сүйлөшө берели. Окей. И билип турам да, но маган жумуш істеу керек экенин билем. Но ол деген нерсе кичинекей кезден болгон үчүн бат эле кетип калбайт да ал. Айта жумушта постоянно өзүңдү кармап калыш керек моменттеши. Мен айтайын деп атырмын, Аружан, стоп. Эмоцияңды тый, аузуңду тый депчи. Ошон үчүн баягы биз айтпадыкпы? Сиз айттыңыз, мен ойлогонумду бат-бат эле айтып эм деп. Балким кичине артка тартыш керек да. Ошону азыр практика кылып атам. Практика кылыш керек, анан жыл акыры болуп калбадыбы? Бүгүн кечөө 2 күн көп ойлондум. Келерки жылы мен кайсыл тараптарымды оңдошум керек деп. Плюс кылбай, мен минус кыла турган чечимди чыгардым да. Мисалы, майда чүйдө жумуштарды азайтып, анан кээ бир бат-бат эле кылып ийет турган иштерди кичине акырын. Мисалы, 1 жылдан мурда 12 жумушту кылган болсом, эми 5-6 аткарып, балким анын жыйынтыгы ан сайын жакшы болот да. Көп ойлонуп, бат-бат ойлонуп, акырын сүйлөп, анан көп ойлонуп, анан кыймылдаш керек го. Мен ошону ойлоп калдым. Бизде мен негизи 2025ке көбүсү жыйынтык жасайды ғой. Мен жаңа жылда эмес, мен тууган күн мен таман басталат да, мен сол типа 22 майда. 24-тен 25ке, типа сен 24 жашында не жасап үлгердиң деген сыяктуу. Ошол сөздөр жаман мазалайды го мени. Убакыт өткөн сайын мындай. Азыркы жаштар ушундайбы же биз ушундайбыз билбейм, бирок бул туура эмеспи, мында билбейм. Убакыт өткөн сайын мындай жүрөгүм тынч эмес. Мен эмне жасап атам, эмне жасашым керек. Мындай ар дайым бир ой жүрөт да мендечи, ушул нерсени жасашым керек, убакыт өтүп атат. Ушуну кандай ойлойсуңар? Бардыгында бар. Баарыбызде бар, ол менде де бар. Мен мисалга кичинекей кезимде ойлойт болчумун да, 25 это еще алыс, жеткенче кайда, мен энди 18ге толдум. Өмүрүм әлі алдыда. 25 для меня это такой возраст был. Андай да, әлі ерте жетишем. 25 жашымда менде мындай болот, мен 2 балам болот, андай болот депчи. И оказывается, карап калсаң уже таяп калат экен да. Мынтип турат. Бирок энди Аллахтын берген жасын жашайбыз го биз. Бирок никто не знает, сен билмейсиң го, бүгүн барсың, эртең жокпуз деген сыяктуу. Энди Аллах бизге маңдайыбызга 90-100 жаш жазсын, энди ауырмай 100 жашыбызда велосипед айдап жүретиндей болотундай да. 120 жашта максималда сары кемпир нары бери басып жүрөт. Ошондо бирок ойлойсуң да, кээ бир энди адамдар көбүсүндө бизде средний статистика боюнча 70 жашта, 70 жашка келип, көбүсү 70ке дейин. Мындай статистика боюнча 60-70 жашка дейин мындай өмүр да. И былай карап турсаң, оказывается, мына 70 болсо, биз уже
жарым мүнөт өтүп койдук да уже. Ой. Мен де тура сиздикиндей деп 25 мен не истедим деп келатасың, постоянно өзүмен күрөшүп келатасың, эмоцияңды тыя алмай, ананы вроде осыны өзгерткиң келет, бирок уже канча жыл өттү сен әлі өзгертпей жүрсүң деген сыяктуу. экөөбүздүн оюбуз бир экен да, байкадыңызбы? Убакыт өтүп атат, жүрөк тынч эмес. А сиз кандай ойлойсуз? Мен баягыдан айтып атканда ойлоп атам. Азыр тажрыйба топтой турган эле убакыт. Ойлоно турган эмес, тажрыйба топтой турган дейсиз. Ооба, азыр ойлонгон сайын деле ошондой эле болот. Эчтеке өзгөрбөйт. Да. Андан көрө тажрыйбаны топтой бериш керек да. 25 жашта ийгиликти жаратуу өтө кыйын. Мисалы, кандай мисалдаштырсам? Тамакты дейли. Салаттын канча түрүн жегенсиңер 25ке чейин? Бүт дүйнө жүзүндөгү салаттын баарын жеп чыктыңарбы? Жок. Ошонун баарын. Эме, шакарап. Сезер деп. Сезер Алибиев, селедка под шубой. Жок, мисалы да. Салаттын түрү көп да. Кыргызстандакы эле эмес. Көп өлкөдө ар түрдүү салат бар. Мисалы азыр жумуш сыяктуу. Анын баарын бир сыра ооз тийип чыккандан кийин анан өзүңдүкүн табасың да. Кайсыл мен тилиме жакты деп. Ошон үчүн азыр практика. Моун жеп көрөбүз, тигин жеп көрөбүз. Акырындан анан кайра келип бул меники экен деп. 30да же 40 деп коесузбу? Ооба. Менин менеджерим. Мен азыр сөзсүз таптым. Менин менеджерим постоянно айтты ғой. Аржан, сиз неге постоянно асыгасыз дейт да маған. Мен мисалга адам магазин ачуу үчүн ойлонот го. 1 жыл, 2 жыл ойлонот. Тигини көрөт, энени ананы көрөт. Там барып пошивтарын көрүп, эме швеяга окуп, эмени окуп, анан барып кызыгып анан ачат да. А мен алдымда идея келди. Магазин ачуу керек. Кыздарды жинадым да. Кыздар магазин ачамыз. Дейт. Так, бізде 3 ай уақыт бар. 3 ай это слишком долго. Давай бір айдан кейін там 20-30 күннің ішінде ашып тастаймыз деп. Аржақ қомажы, закуп керек, анау керек, мынау керек. 3 ай типа 3 ай бізге бер ашайық дейді да. Я такая, 3 ай это көп. Мен үлгеріп қалу керекпін деп. И оказывается, түп санаға келген кезде мен өмір сүріп үлгеріп қалғым келеді да. Мен постоянно айтады ғой, даже Құранда да жазылған ғой. Әрдайым өлім туралы ойлап жүру керексің да. Жатқан кезде ойланып жату керексің. Сол кезде азанмен тұрған кезде Аллахқа шүкір айтып тұрасың да. Күніңе, бүгінгі Құдай берген күніңе шүкір айтып тұрасың деп. Мен авариядан кейін сондай болып кеттім да. Мен іштеп қалып, көріп қалып жетішкім келеді да. Сіз айтасыз ғой, азыр тәжірибе топташ керек, топташ керек. А вдруг не будет этого деп ше. Ол болбойт. Ал просто бардың кет қалдың. Жетішпей қалдың деп ше. Жоқ. Өкінбеймін ба деп ойлаймын ше. Мақсат аны жасап көрүүдө эмес да. Мақсат деген ошонун майын чыгарып ийгиликти жаратууда да. Тура, мисалы тамак жасайлы. 15 мүнөттө бышкан тамак менен 1 саатта, 2 саатта былкылдап кайнаган сорпонун даамы окшошпойбу? Окшошпойт. Күчтүү инсан. Мисалы камырды жуурганда эптеп эле монтуп баарын топтоп койгон менен тим эле ийилеп 300 жолу ийилеп туруп анан жасаган лагманыңдын камыры бул үзүлбөйт. Жакшы созулат, ошол эле. Сен убакытка кандай мамиле кылсаң, убакыт кайра сага эмнени кайтарат. Шыбыратып кетем. Бул энди мен үчүн күчтүү инсайт болду. Жакшы ойлонуш керек. 2025-те ушул сыяктуу шашпаш керек. Мамалай. Мисалы, телецтер шашпайт. Мен сүйлөп эле сиздер көрүп отуруп эле өзүмө деле инсайт алат. Ошода мен айтып турам го, мен постоянно подкасттарды көргөндү жакшы көрөм да. Подкастта эткенде өзүң тыңдап отурасың да. Там өзүң иштериңди кылып коюп, наушник кийип алып, мен такой, да. Айтат, ар ким өзүнүн жашоонун айтат да. И сол кезде, менде осундаймын ғой. Дека типа не айтат экен ау деп өзүңө түйүп аласың да. Сиздин жаңагы айтканыңыз мен үчүн кәдімгідей бір миымда бір нейрон ашылды да. Рахмат. Бүгін қызыл жашыл болып тұр. Раз, два, три.
мен негізі вот мен Биз үчөөбүз Италия болуп калат экенбиз. Кызыл жашыл ак болду. біз новогодний болуптур э кызыл жасыл го новогодний цвет өзү. мен өзү Мм. кандай десем биринчи жолу 2 айдын ортосунда отурам да менчи Кызарып татарыппы? кызарып бир кубарып кетем бир кызарып кетем Жактыбы? жакшы Биз жактыкпы? сонун Анда рахмат. Сонун. Біттік па не? Жок, бурайбыз. Біттік па не уже? Блин, деп па? Енді ашылып жатыр едім. Мен негізі менің жаңағы айтып отырмын ғой, чоң ата дей ма? Чоң атам, папам, и мен семьяда осындаймыз да, приколист ше, не в тему приколдарды тыға салып ше. Өзім жақсы көремін да, бірдеңкелерді. Сарказмды жақсы көремін. Черный юмор болады ғой, андай. Сондайлардан. Черный юмор. Черный юмор. Түсінтасың? Black humor. Да, я black humor. Анан дагы бир нерсени ойлодум баягы. Бир суроо. Өзүңөрдүн жашооңордо эң маанилүү кишиден 3 места берсек, кайсыл үчөө болот? Үш өзіңнің ордыңнан не кылай? Жашоодо эң маанилүү 3 киши. Кайсыл үчөө? сиз үчүн маанилүү киши ким Көп жашооңузда көп қой бе. 3 эле киши Мамам, кичинекей сестренкам. Экөө элеби? Калгандары талашып атабы? Соңы өзім шығар. Биздин үйдө киши көбүрөөк эле кимисин жазсам деп ойлонуп атат го. мындай оор суроо да негизи оор суроо Өтө ауыр. мен жана ата энем болмок 2 кишиси ата энемчи анан аялым болгондо аялым болмок да бирок үчүнчүсү бир тууган Өзүңүз деп. Ооба, мен ошону айтайын деп аткам да. Бул суроону берилгендин максаты өзүңөрдү койдуңарбы, койбодуңарбы? сиз Мейли койдуңуз өзүңүздү койдум. Эң мыктуу, эң күчтүүлөр менен отурупсуз бүгүн. Мисалы мен койсом дагы өзүм бармын да. Өзүңдү дагы өзүң барктай албасаң, өзүңдү өзүң сүйө албасаң, ким сени сүйөт? ошол нерсени мен азыр акырындап түшүнүп келатам да, өзүн өзүн сүйүү. Кээде менде мындай учур көп болот да. Бирөөнүн оюн, бирөөнүн желаниясын мен өзүмө караганда бийигирээк окуп кетем. Осы Эң чоң минус окшойт. вот соны айтайын, кичкентай кезимизде бизди калай СССРдин мамалары калай үйрөткөн бизди? Эгоист болма деп. Союз убагындагы. Союз убагындагы ата энелер андай болгондо, эгоист болма. Биринчи братишкаңа бер, анан сен жейсиң. Сиз чоңсуз ба үйдө? Чоңсуз ба? Менде сондаймын. Мен дагы. Мен бирөөдүн желаниясын, бирөөдүн арман максаттарын биринчи коём да. Даже жаңа мамам, сестренкам, потом мен дедим, өзүмдү үчүнчү орунга коюп турдум да. Анткени бизди сөйтүп тарбиялаганда, сен чоңсуң ага саган жет по-любому бере салчы ананы жылатпай деп. И сол кезден башталат уже. Сен ойлойсуң, значит мен маңызды. Биринчи эл, анан өзүм деген. Биринчи ана сестренкам курсагы тоюш керек. Анан мамам айтат, мама былай кой, эndi баарыбызды солай чыгар. Мени эч ким жакшы көрмөйт, эч ким мени ойламайт. Осы балам мен балам багат осы деп. Уже сиздин миңизге установка коюп тастайт уже. Уже сизде на жерде не турат, гештальт турат, так мамамды мен кароом керек. Мамама жакшы мамиле кылышым керек. Эртең бүт баарын тапсам мамама беришим керек. Анткени мамам мага кичинекей кезинде айткан болчу да, мени балам багат деп айткан. И ол менде ответственность болуп тур депчи. И менде мамам сөйтүп айтатын, на үлкен кызым мени багат айтыр. Бир жерден алып чыгат мени айтыр деп. И сол кезде менде уже мен деген семьямды багуум керек. Мен деген ана сестренкамды нетүүм керек. И все. Міндет болуп калды да. А мен соңғы орынға жылжып кетесің. Сіз де солай деп ойлаймын. Сол үшін де сіз андай біреудің желаниясын бірінші орынға қоясыз. Мен
ал эми жакын адамдар да, мисалы Да. ата эне булар эми мындай ар биринин өзүнүн орду бар, бирок Үй. ошолордун таасири башка сырттагы адамдардын Коомчулукта дагы коомчулуктун оюндагы мындай бийик болуп калып кетсең да, өзүң ордуңа. Мен де ошондоймун да. Маған біреу келіп айтса, Аружан сен, айттым, ана жолы айттым ғой, біреу маған жазып қалды да, андай аябай үлкен текст жазып жүріпті да, сен деген мынандайсың, сен деген осындайсың, ужас, мразь, вообще Қырғызстанның жерін баспай жүрші, кетіп қалшы деп маған жазған кезде жүрегіме қатты тиіп кетті. Сен осындайсың, осындайсың, осындайсың деп айтады да маған. И мен реально мен сондаймын ба? Деп жылап ше. И мінтіп қарасаң, только сен ғана білесің ғой сен қандай екеніңді. Ал адамдар қайдан білсін сен қандай, ішіңде не болып жатқанын алар білбейді да. Ошон үчүн өзіңді жақсы көріп, өзіңді сыйласаң, бұл комментарий Аружан саған тимейтін еді. Ал саған тиіп тұр ма? Тиіп тұрса, значит сен мына жеріңде сол ой, өзің туралы ой сондай болып тұр. Мен ажырашқан кезде мен өзім тоже ойладым да, мен Қырғызстанда жүруге недостойнамын деп ше. Типа мен уже кетіп қалдым. Анан ойлана келе, мені бүт бары жек көрмейді ғой. Сені қаншама қырғыз жақсы көреді, қолдайды. Сен айткан элем го. Кыргыздардын эрке кызы деп. Да. Ошентип тааныштырган да мага. Мен ошентип айткам агайым. Мен Кыргызстан, Казакстан эрке кызы деп. Аружан. Ошо вот сиз солай ойлайсыз. Сиз де мисалга көрген кезде башкача ойлайсыз ғой. Адамдардын айткан сөзүмө келме десе мен не кылып келмеу керекпин деген сыяктуу. Мен жакшы көрүп турса, мен сыйлап турса, ешкімге не жасаған жоқпын, вроде қастандық жасаған жоқпын, біреудің ала жібін аттаған жоқпын. Значит, нету керек деп. Бірақ мен Қазақстанда жүрген кезде андай маған сложно болатын. Қырғызстанға келіп кететінмін ғой енді, товар қарап, емеға қарағанда, бірақ сторисқа салбайтынмын да. Дордойға бір жаққа барсам, очки киіп алып бүйтіп жандай деп бүйтіп кетіп қалатынмын. Бірақ аябай келгім келе береді. Не то что бизнес андай там бірдеңке емес, просто маған Бишкектің тыныштығы жағады да, бір жүресің ғой, Алматыда же бізде постоянно сөйтіп, но Бишкек ақырындап Алматы сияқты болып баратыр екен да. Бишкектеги доставкалар дагы акырын баса турбайбы? Кытайлар жакында эле келип кетти да. Анан тиги бас менен кетип атабыз, анан жолдо пробка болуп токтоп калып анан ай блакы дейт. Эмне болду десем, доставка ушунча жай баса турбайбы? Эс алган чыккандай эле ушинтип акырын бизде шу деп эле бир 5-10 мүнөттө бир эмени бүтүрүш керек да. Бир заказды. Бирок негизи казактар, биздин кыргыздар самый негизи бакытты народ экенбиз ғой. Бакытты халкпыз да негизинде. Өйткөнү бизде баардыгыбызда баспана, басымызда баспана бар. Мен Кытайда Гуанчжоуда жүрген кезде канча кишини көрдүм да, эшикте жатат да. Иштеп болот да. Иштеп болот, ошол иштеген жеринде уктайт. Анан барып платный эме төлөп барып душка эмеге түшүп, анан кайра жумушка чыгат да. Алар деген саат 5-6да туруп, анан кечине чейин иштейт да. Өздөрүнүн баспанасы жок, иштеңкеси жок, алатын зарплаталар кичинекей. Биз оказывается шүгүрчүлүк кылбайт экенбиз дейм ғой. Ошон үчүн жүргөн кезде шашып тиги убакыт өтүп атат деген жерде Бишкектин көчөсүнө чыгып доставка бакелерди карап койсоңор, шашпай эле жүрүш керек да. Бирок көп чет элдик иностранцдерди уктум да. Кыргызстан кандай экен, жашоосу кандай экен десем, Кыргызстанда жашоо аябай жай экен дейт. Ошонусу менен жактырчы. Башка өлкөлөрдө мындай басып баратканда бат дейт да. Бүт эле шашылып жүрүшөт. А силерде мындай эч нерседен ойлонбой эле жай баракат. Бул кандай десем, бул деле биздин мындай бактылуулуктун бир бөлүгү десем болот. Конечно. Жашоосун. Мен ошону деп келип атпаймынбы. Мен сону Бишкекке келген сайын жүрегим тыныч болот да. Көп мисалга Алматыда жүрген кезде баардыгы делада да, ан жакта мынау бирдеңе кылып атат. Биздин даже үйдө 6 кыз жашаса, ошо 6 кыздын баардыгы продажа кылат. Күндө миллионда продажа кылат да. И ошону мен көрөм да, алар мен асыгып кетем ше, тоже мага да істеу керек деп. Сосын турамын, шаршаган кезде Бишкекке кетип калам. Бишкекте эчким кино тартылса болду да, Тартылды. Тартылды. Ооба. Бирок комедийныйга тартылгым келет да, бирок мен ан жактандай. Ошол Бирок мен неге тартылдым? Драмага тартылдым андай. Деп Өмүрбек байке аябай мени коркутту го. Эмне эле? Аяш 5ти барып тартылып көрсө. Кошулуппу? Твой велосипед.
Өмүрбек байке ошол эме кино жайлы кирип кетти го. Өмүрбек байке чоң ыраазы болдум. Бизде 9 дубль болду примерно шы. Ал жакта илей албайм. Мага битеди го. Сүрөттү карайсың да мынтип. Деп илейсиң дейт мага. Фу, кринж ғой дейм ғой. Мен не бүйтіп дейм ба? Я так не могу. Дейм ғой. Сосын тұрады да бір кезде. Эй, илейсің бе дедім ба? Илейсің, ама давай көрөбүз дейді. Я такая өстіп тұрам да. Иля дейді да, репетиция кылып атабыз да. Жылай алмайм. Ана сүреттегі қызды танымаймын да ғой мен. Бірақ ана кинода жоқ, ана қыз енді кинода менің подругам болчу да. Ал өмірден өтіп кеткен, мен соны сағынып билеп атамын да, типа. И соңғы дейм ғой, көзі жас шықпайды. Эримді аябай сағындым. Деймде Өмірбек байкеге қараймын ғой. Көзі бүйтіп тұр ғой. Қорқынышты ғой. Ана жақта тұр да, камера мына жерде тұр. Деймде, фу, я так не могу, кринж дейді. Стоп дейді да. И сөйтіп бір кезде әлі жасай алмай атам, жылай алмай атам. Бір кезде қолымнан қармады, есікке шығарып. Кринж дейсің ба дейді маған. Тұрады да, сен илей албай атасың ба? Bir çayım ба сені дейді маған. Прям серьезно айтады да маған. И тұрам да мен кәдімгі ренжіп қаламын ше оған. В смысле типа вы айтасың да мені қантып сөйлесіп жатасыз деген сияқты. И үн шыққан жоқпын. Тұрады да, бол тұрасың да, последний дубль сен үшін камераның пленкасын құртпаймыз, анау мынау деп маған ұрыстасақ, короче. Деймін ғой мен андай еркемін ғой негізі, бірақ ана бүйтіп ер азамат ұрса өйстіп жылап қалайық. Сосын бір кезде тұрды да, тұрам да өйстіп, Айбек бәке мен уборныйға барып келемін десем, бармайсың дейді. Тұр дейді. Айбек, отыр пультқа. Типа, снимаем кадр, дубль, начали дейді. Деген бойдан барамын да суретті қармаймын да. Деп жылаймын ғой, прям илеймін да. Көзімнен былай ағып атыр, мұрнымнан ағып атыр ғой. Деп өліп жылаймын. Сосын барып ана жаққа барып бақыт деп, бақытты типа андай нетіп барып бақыттың алдында илашым керек та. Бақыттың алдында деп шу камера еще бүйтіп тұр ғой. Мұрнымнан ақты, бүткіл жерінен ақты ғой. Все, снято деген кезде тоқтай алмаймын ғой жылауды ше. 1 сағат жыладым ғой. Тоже снято дегеннен Өмірбек бәке, кешіріп қой, это специально мен қылдым сенің жашыңды шығару үшін депсі. Мен нормально. Жақсы метод екен мындай. Иә, андай ұрсып салды да, серьезно сияқты. И бардығын айтып тұр ана командаға. Мен азыр Аружанға ұрсам, ешкім ештеңке демеді, успокаивать етпеңдер деген ғой. И мен тұрамын да, бәріне қараймын, ешкім маған жақындамайды. Өмірбек бәке маған ұрсып салған, ешкім жақындамайды. Деп жылағаннан тоқтай алмай қалдым ғой жылап. Бірақ дубль вообще күшті соңын болды. Кинодағы опыт прям андай күшті болды да. Бирок жашоонун сценарийси кинодо эле да. Сценарийни өзүбүз жазышыбыз керек. Да. Бирок кандай моменттер болот го, которые биз жазганга келбей калатын нерселер. Творческий кризис дейсизби? Анткени сценарийни бир жолу жазып болуп эле барып киного таппайт да. Мисалы мен өзүм жазгам, 5 жол жазгам, бир сценарийни. 3 жыл жазгам. Кайра. Бирок еще сценарий боюнча да кино сценарий боюнча тартылбайт да. Ооба. Өзгөртүүлөр энгизип отурат моментте. Ошон үчүн бияк акырын иштеш керек да. Өзгөрүлүп аткан, эмне үчүн өзгөрүп калды? Мен кантем, мен сценарий мындай эмес эле, мен планым мындай эмес эле. Баарына даяр болуш керек. Мисалы мен азыр баарына даярмын. Жакшыбы, жаманбы? Конечно. Эгер эң жаман абалга дагы даяр болсоң, анда жакшы нерсе келе берет. Жаман айтпай жакшы жок дейби го. Обязательно биринчи андай жаман болса, не болот деген нерсени ойлоо керек да. Сол кезде сен эки жакка да даяр болуп турасың да. Анда эч кайсыл тараптан эч кандай абалдан коркпойсуң да. И андай разочарование деген болмойт да. Андай көңүлүң калып эме кылбайсың да. Ошон үчүн постоянно андай ойлоп туруу керек экен. Оны мен тоже недавно инсайт кылып алдым да өзүмө. Жок, недавно деген эмки жолу биз кеттер коюп алып жазамыз. Бир Ооба. жакша. 2 жакша деп. Жок, эми бул баарлашуу албетте мындай пайдалуу болуш үчүн бири-бирибиз менен оюбузду бөлүшүп, бири-бирибизге болгон балким пайдалуу кеңеш болуп калат, инсайттар алуу максатында уюштурдук, Эми
бул экинчи эме маек биздики сиз менен экинчи. Биринчисинде биз 4 киши болгонбуз, Азыр 3 кишилик болсок жакшыдай болчудай. Мага жакты. 3 киши эле жакшы болчудай, Баарыбыз мындай контакт болот экен да. Дагы бул жаңы формат да. Бул биякта үчөөбүз тең конокпуз. Туурабы? Алып барчу жок. Алып баруучу жок. А, да? Эми Жок, сиз багана айттыңыз го. эч алып ким алып баруучу? барбайт. Эч ким алып барбайт. Мен деле конокмун. Ооба. Төрдө отуруп атпайбы конокубуз. Жок, эртең подкаст чыгарган кезде такырыбы не болот сонда? Подкаст чыгарган кездеби? Такырыбы кандай болот сонда? Такыр ойлонуп коябыз. Такыр. Просто жай сөз деп анда. Такыр деген. Бул Такырып. тема, Да, тема. тема, да. Тема. Да, тема. Аны Сон- ойлонобуз. Көп Жашоонун нерсе. Мен сценарийси. негизи бар ғой, аузым ашык адам бәрін айтып тастай берем бар ғой. Жакшы. Андай бүйтіп загадочный болгум келетчи. Андайлардычы биз сүйлөшүп койгонбуз. Эл эмне дейт деген тигиндей конокторду вообще чакырбайбыз. Қазір маған жазат комментарийдан ол жерде нағыз несі ужас екен ғой. Жок. Такой ма? Чындык нерсе болуш керек да. Мындай как они, да? Биз убакытты коротпостубуз керек да. Биз биякта 2 саат отурдук. Ошол айткан сөз чын жүрөгүмөн чыгышы керек да. Конечно. Жасалма кереги жок. Үйүңө барып эле видеого жасалма болуп Инстаграмга чыгара бер. Биякта биз чындыгын сүйлөшүшүбүз керек да. Чындыгы акырын болуп атат, айтып болсом. Жоқ, мен ана миымда қорытып, одан кейін барып нетемін. Шашпай. Сіздің қырғызчаңыздың кейбір сөздерін түсінбей қалатам да, анан потом өзім миымда перевод қылып, анан түсінетам да. Сіз сол айтпадыңыз ғой, сұлулығыңыздың сыры неде? Сыры? Акылда. Да? Өзүмдү сүйөм. Акылдуумун. Необычный екенсіз енді. Обучениелер кандай? Ма? Акылы жокпу? Мындай өзгөчөсү. Өзгөчө. Өзгөчө экен. Необученный мен түшүндүм. Обучениелери кандай? Обычныйлар кандай болот? Жоқ, сіздің өзіңіздің бір бөлек әлеміңіз бар да, бөлек түшүнүгүңүз бар. Жаңа сіз тамақпен салыштырып аттыңыз ғой, эми андан шашкан обычный адамдын ол миына кирип чыкпайт. Ал нерсе мен мисалга ойлойт болчумун да, типа Мен көп китеп окуйм. ооба, вот осуну айтайын дегем, окуган адам экенсиз. Билим ой, рахмет. Необычный эмес. Необычный эмес. Сөз тауып атыптыңыз деп. Биз эжесиңде болсок болгудай. Иә. Сүйлөшө алгудай. Бирок сиздин минезиңиз ауыр сыяктуу андай. Бир жындасаңыз айтып дейтин сыяктуу. Мен бир жаман көрүп калсам болду, өлдү ал киши. Негизи 2 жылдан бери көп эле киши өлүп калды. Ойбой. Иман болсун. Жок, андай да. Мен мисалы кандайдамын. Мени бирөө ренжитип койсо, мен где-то арада 5-6 ай, 1 жыл өтсө, мен уже унутуп кетем. Калайсың деп дым болмагандай жүрө берем да. Бирок сиз андай топтоп анан өзүңүз жыйынтык чыгарып, ал ишиң тошуп атат, акырын деп келип калганда болду, өлдү, ошол күнү эле өлдү. ал адамга эч нерсе айтпай кетип каласыз. А мен болсо до конца адамды устаганга стараться этемши, объяснять этип, мен неге сага ренжидим, со мной так не поступай, эмне наны кылба деп айтып, бирок ал адам эстемейт да. Одан кийин барып кетем да, бирок все равно надежда болуп турат, кайра типа просто кечир деп айтып койсо, мен кечире салам деген сыяктуу. Бирок мен мурда деле мен негизи кишини кечиргенге даярмын. Бирок кийинки күндөрдө түшүнүп калдым. Сенин жаныңа кандай кишилер керек? Сенин жаныңа жакшы адамдар керек да. Андай улам эле бир маселени чыгарып койгондон кайра кечирим сурап, баягы кайсыл динде эле ошондой эле воскресенье күнү, жекшемби күнү барып сураныбынан мен мындай кылып койдум, бирөөнүн акчасын урдап койдум, анан бирөөнү тоноп койдум деп кечирим сурап болуп, анан кайра ошол жумушун кыла берет да. Эмне кереги бар? Ошон үчүн байкалды, болду. Мен not my type. Анда жакшы адамдарды издеп топтоп жүрөм да. Анан быйыл
канча күн болду? 2 жума болду го. Өзүмө жакында кичине өзгөрүлүш болгон, анан өзүмө мындай бир сөздү койдум. Биринчиден мен жакшы кийинем, жакшы тамактарды тамактанам. Эрте турам, эрте уктайм. Бир гана жакшы адамдар менен чогуу жүрөм. Наглый кишилер, наглый деген сөздү да үйрөнүп алдым. Андай кишилердин кереги жок. Жакшы адамдар менен жүрсөң, жакшы нерсени аласың. Акыл, жакшы энергия. Көтөрүлөсүң да. Андай энергетический уровеньга көтөрүлөсүң, андай вибрация. Тоже бир нумерологияда, суицидада айтады го, андай адам мындай не болот экен, өмүрдө вибрация болот экенчи, мындай. Эгер сиздин вибрацияңыз төмен, меники мисалга жогору болуп турса, менин эмне айтып турганымды сиз түшүнбөйсүз мени. Бир каналда эмес да. Да, бир каналда болмойбуз да. Мисалга мен сиз айтам, бул дурус эмес, мындай десем, в смысле дурус эмес, типа, ты неправильный, сен дурус эмессиң деп мени кыналайсыз да. Хотя сиз экөөбүздүн вибрациябыз ар түрлүү болуп турат. И мен де сизди түшүнбөйм, сиз де мени түшүнбөйсүз. И потом бир вибрацияга келген сайын акырындап, мынау деген мындай экен го деп түсүнөсүң. Ону мен инсайтты былай уккам. Мен азыр магазин ачтым го, анан бизде уже менин кругум бүт баары бизнесмендер, бизнеспен айналышып калган кыздар болуп атат да. Аларга нормально 2 машина алуу, 1 машина алуу, 4-5 квартиралары бар. Аларга квартира алуу там айфонду жаңарткан сыяктуу да биз үчүн. Мен үчүн мурунда квартира алуу деген чоң нерсе. Бизде калай ата-энемиз всю жизнь квартирага топтойт го акчаны. Ал жакта иштейт, мол жакта иштейт. И андай аябай кыйын болчу да. Азыр карап атсам, акасы квартира алуу оңой экен депчи, уже вибрация өзгөрдү да. Уже кыздар менен эме көрүп, алар кантип квартираны сатып алат, аны мындай кылат, кайсыл жактан типа акча не калай жүрөт деген кезде көргөн кезде уже понятие болот экен. Кантип типа можно тура заработать на квартиру и даже 1 эмес 2, 3, 4 квартираны спокойно бүтүп жүрүп ага алат экенсиң депчи. Ошон үчүн акча эле эмес, акча табуу, жумуш, ой жүгүртүү, билим алуу, мамиле түзүү, ушунун баарына ушундай жакшы ошол деңгээлге жеткен кишилер керек да. Сол го. Тамиза? Мен курсагым ачып кетти. Түшүнүктүү. Жактуу бүгүнкү берүү. Да. Бирок багана аз экен, мага бир 6-7 саат керек. Баняга барбайлы экөөбүз деп. Банядан сүйлөшөбүз. Микрофонду алып. Оронуп алып. Хаммамдабы? Парда. Жакшы. Чоң рахмат келип бергениңизге. Сизге да чоң рахмат. Мага да чоң рахмат. Анан чайга чоң рахмат айта алайм. Чай сон болуптур. Эгерде балким башка темадан дагы сүйлөшө турган болсок, балким алдыда дагы бир маек кылсак болот. Же маек кылсаңыздар болот. Жок, сиз биз кылбайбыз. Балким бизнес тууралуу, сизде да бизнестериңиз бар, сиздин да бизнестериңиз бар. Балким ошол тууралуу мындай элге мындай пайдалуу кеңеш болсун, маек болсун, Окей, буйрса. Менин оюмча подкасттын темасын коюп, одан кийин сөйлөскөн дурус сыяктуу да. Бүт бир темада. Типа свободный формат болуп, анан келесі жолу типа. Бүгүн бул таанышуу деп коелу. Мындай экөөңүздү тааныштырып, бири-бириңиздер билдиңиздер, сиз бул кандай адам экенин билдиңиз. Бири-бирибизге жактык. Башкысы. Бул башталыш болсун. Дагы улап кетебиз. Буйрса. Чоң рахмат анда сиздерге. Макул. Үйүңүздөргө эсен аман жетиңиздер.